Кыргызстанда соттор канча киреше табат деп ойлойсуз? Алардын мал мүлкү тууралуу кабарыңыз барбы? Биз сот системасына жетекчилик кызматы аркалаган судьялардын жыл ичиндеги кирешелерин карап чыктык. Жакынкы мүнөттөрдө ушул туурасында айтып берем. Сиз Чекит медианы көрүп атасыз. Биз менен бирге болуңуз. Салык кызматы мамлекеттик кызматкерлердин 2023 жылдагы декларациясын жарыялады. Биз жогорку соттун төрагасы, анын орун басарлары, Бишкек, Ош шаардык жана облустук соттун төрагалары жыл ичинде канча киреше тапканын карап чыктык. Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев 2024 жылдын октябрь айында кызматка дайындалган. Ал 2023 жылдын жыйынтыгы менен миллион сомдун тегерегинде киреше тапканын көрсөткөн. Мындан тышкары 13 миллион сомдук мал жандыгы жана жарым миллион сомго жакын суммага бааланган үй тиричилигине керектүү техника эмерегин ачыктаган. Мындан тышкары айыл чарба багытында 49 гектар жер тилкеси бар экенин көрсөткөн. Мурдагы төрага Замирбек Базарбеков жыл ичинде 2,5 миллион сомдон ашык киреше тапкан. Мындан тышкары 1,5 миллион сомдун тегерегинде бааланган унааларын ачыктаган. Жогорку соттун төрагасынын орун басары Шералы Камчыбековдун жылдык кирешеси 2 миллион сомго жакындаган. Мындан тышкары 300 миң сомдук баалуу буюмдары бар. Ал эми анын жакын тууганына 142 чарчы метр батир жана зер буюмдары катталган. Төраганын дагы бир орун басары Нурлан Мусаев бир жылда 2 миллион сомдон ашык киреше тапкан. Анын өзүндө жана жакынында 30 сотук айыл чарба багытындагы жери бар. Мусаевдин жакын адамы миллион сомдон ашуун киреше тапкан жана 2,5 миллион сомдук унааларга ээлик кылат. Төраганын дагы бир орун басары Нургул Бакирова жыл ичинде дээрлик 2 миллион сомго жакын киреше тапкан. Ал эми анын жакыны 3 миллионго жакын каражат таап, 1 миллиондон ашык чыгаша кылган. Анын 5 миллиондон ашуун суммага бааланган малы дагы бар. Ысык Көл облустук сотунун төрагасы Нурлан Чериков бир жылда 1,5 миллион сомго жакын киреше тапкан. Анын 2,5 миллион сомдон ашуун суммага бааланган унаалары бар. Ал эми жакынынын жылдык кирешеси 300 миң сомдон ашкан жана 3 батирге ээлик кылат. Алардын экөө 200 чарчы метр, үчүнчүсү 52 чарчы метрди түзөт. Мындан тышкары 2 миллион сомго жакын сумманы чапчыган унаалары дагы бар. Ош облустук сотунун төрагасы Мирлан Борунбаевдин кирешеси дээрлик 1,5 миллион сомго жакындаган. Анын 11 гектардан ашык айыл чарба багытындагы жери бар. Ош шаардык сотунун төрагасы Бакыт Усубалиев 1,5 миллион сомдон ашык киреше таап 300 миң сом чыгаша кылган. Мындан сырткары тиричилик техникасы, эмерек жана малы бар. Анын жакынына 1 гектар айыл чарба багытындагы жер катталган. Чүй облустук сотунун төрагасы Керезбек Эсекеевдин кирешеси 1,5 миллион сомдон ашкан. Ага катталган 2 гектар айыл чарба багытындагы жер жана 2 миллион сомдон ашык суммага бааланган унаасы бар. Ал эми жакын адамы 300 миңге жакын киреше тапкан. Мындан тышкары аянттары 280 чарчы метр жана 60 чарчы метр эки үйгө ээлик кылып, жарым миллион сомго бааланган унаасы жана дагы жарым миллион сомдук мал жандыгы бар. Талас облустук сотунун төрагасы Алмазбек Абдылдаев жыл ичинде 1,5 миллион сомдон ашык киреше тапкан. Анын 2 гектардай айыл чарба багытындагы жери жана жарым миллион сомдон ашуун суммага бааланган унаасы жана 350 миң сомдук мал жандыктары бар. Ал эми жакын тууганы жарым миллион сомго жакын киреше тапкан. Ал 134 чарчы метр батирге жана жарым миллион сомдук унаага ээлик кылат. Жалал Абад облустук сотунун төрагасынын милдетин аткаруучу Жипара Сабырованын жыл ичиндеги кирешеси 1 миллион сомдон ашкан. Сот 880 миң сомго бааланган унаага жана жарым миллион сомдук малга ээлик кылат. Ал эми сиздин пикириңизде соттордун кирешеси кандай? Бул видео менен бөлүшүп, комментарий калтырыңыз. Сиздер менен Чекит медиа жана мен Асия Сооронбаева болдум. Көрүшкөнчө.